4-чү кадам. Балалык маалыматтык системасындагы жеке кабинетиңизден бала бакчаңыз, кызматкерлериңиз жана балдар тууралуу маалыматты кошо аласыз. Ал үчүн уюм бөлүмүнө өтүңүз. Аталган бөлүмдө бала бакчаңыз тууралуу кыскача маалымат камтылган. Портфолио категориясында бала бакчаңыздын көрктүү сүрөттөрүн жана ар бир категория тууралуу кыскача маалыматтарды кошо аласыз. Бала бакчаңыздын жайгашкан жерин белгилөө үчүн башкы бетке өтүңүз. Көрсөтүлгөн атайын маркер менен бала бакчаңыздын так жайгашкан жерин көргөзүңүз. Балдар тууралуу маалымат кошуу үчүн балдар бөлүмүнө өтүңүз. Баланы кошуу деген бөлүктү тандап, бардык маалыматтарды толтуруп чыгыңыз. Бала тууралуу маалыматты ийгиликтүү сактап алуу үчүн баланын сүрөтүн жүктөп, сактоо баскычын басыңыз. Бала тууралуу маалымат ийгиликтүү сакталды. Андан сырткары, сиз киргизилген маалыматтарга оңой эле өзгөртүү киргизсеңиз болот. Жаңы кызматкерди кошуу үчүн кызматкерлер бөлүмүнө өтүңүз. Кызматкерди кошуу баскычын басыңыз. Жаңы ачылган бетте бардык параметрлерди киргизиңиз. Кызматкериңиздин сүрөтүн, сертификатын жана маалыматтарын тиркеңиз. Сактоо баскычын басыңыз. Көрсөтүлгөн маалымат сизге пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат.